Жаш окумуштуулар тарабынан калкты электр энергия менен камсыз кылуучу жаңы технологиялар жасалып сыноодон өткөрүлдү. Аларды өлкөнүн суу бар жерлерине орнотуп, электр энергиясын өндүрсө болот. Однокатушечный генератор на постоянных магнитах деп коебуз. Бул дагы аз оборотто, төмөнкү басымда электр энергия өндүрүп алсак болот. Коомго пайдасы тие турган жаңы ачылыштар, инновациялык жабдыктар менен өлкөнүн мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов таанышып, заман талабына жооп берген актуалдуу жана зарыл илимий ачылыштардын жарала беришине тилектештигин билдирди. Меники сатып ал, мына мен разработчикпин деп отура бергенде болбойт. Мүмкүн болушунча колуңардын келишинче ошол ойлоп тапкан чачыңар агарып, жыдып, канча балдарды даярдадыңар, китептерди жаздыңар, ошонун ишке ашыруунун үстүндө иштешибиз керек. Илим өнүккөн сайын өлкө өсүп өнүгөт. Коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсү илимий изилдөөлөргө, заманбап технологияларга жана инновацияларга таянат. Акыркы жылдардагы пандемияга карабай, өлкөдө илимий жетишкендиктер болууда. Акыркы жылы Улуттук илимдер академиясында көп аябай коомдук иш-чаралар өттү. Кыргыз Республикасынын илим күнү салтанаттуу белгиленип, анда илимди өнүктүрүүгө зор салымын кошкондор жана көп жыл үзүрүлүү эмгектенген окумуштуулар, жогорку окуу жайдын окутуучулары Билим берүү жана Илим министрлигинин жаңы сыйлыгы менен сыйланышты. Акыркы убакта илимге кызыккан жаштардын саны көбөйүүдө. Учурда Кыргызстан боюнча 2000ге жакын аспирант бар. Бюджеттик негизде окуган аспиранттардын стипендиясын жогорулатуу жагы каралууда. Бул дагы жаштарды илимге тартуу негизинде аларды шыктандыруу боюнча дагы жакшы бир алгылыктуу демилге болот деген ишеничтемин. Ааламдашуу мезгилинде илимдин өнүгүүсү өтө маанилүү. Бул максатта илимди өнүктүрүүнүн 2030-жылга чейинки стратегиясы кабыл алынган. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.